Ош шаарында 1-2 август күндөрү мекендештер 2016-3 форум өтөт. Бул форум дегеле ишкерлик демилгелерди активдештирип, чет өлкөдө жашаган кыргызстандык бакубат инвесторлордун көңүлүн буралабы. Чын эле бизге пайда алып келеби? Бүгүнкү Гумаектин берүүсү мына ушул темада талкуу кылабыз. Эфирде Кайрат Кенжебаев, саламатсыздарбы? Ал эми бүгүн бизде конокто Замандаш ассоциациясынын директору Майрамбек Жапанов мырза, ошондой эле Роза Отунбаева демилгеси эл аралык фондунун өкүлү Жанат Токторбаева. Саламатсыздарбы? Урматтуу телекөрүүчүлөр, түз эфирде жүрүүдө берүүбүз. Ошондой эле сиздер эгер биздерге суроо узаткыңыздар келсе, анда 0312 кодун терип 67 11 41 номуруна чалып суроо узатсаңыздар болот. Ошондой эле 80-60 кыска номурдагы СМС суроо узатуу үчүн кызматта. Келиңиздер, анда коноктор, биринчи эле суроону баштайлы. Бүгүнкү форумдун дегеле мекендештер 2016 форумунун максаты эмне? Сизден баштайлы, келиңиз. Саламатсыздарбы жолу. Бул форумдун максаты чет өлкөдө кыргызстандыктарды, диаспоралардын башчыларын жана бизнес сферадагы өкүлдөрү жана ошондой эле өкмөттүн, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн өкүлдөрүн бирге бир аянтчага чыгаруу жана ошондой эле иш-чараларды ишке кандай максатка жеткирүү, ишке кандай десем, ишке ашыруу. Ошондой. Замандаш ассоциациясы дагы биргеликте өткөрүп жатат, ушул жагынан сизде ой бөлүшүп кетсеңиз. Албетте. Бул форумдун негизги эле максаты ушул чет жерде жүргөн биздин ишкер мекендештерди дегеле чет жерде иштеп жүргөн биздин ошол Кыргыздын патриотумун деген мекендештердин ошол болгон потенциалын Кыргызстан өнүгүүсүнө жумшоо менен ошол бир аянтчаны түзүп берүү болуп эсептелет да, негизги максаты. Ал эми мына биз дагы быйыл чогуу ушу негизги партнер катары, өнөктөш катары өткөзүп атабыз. Мен ойлойм, бул форумдан бир топ ушул Кыргызстан үчүн инвестициялык мүмкүнчүлүктөрдү ала алабызбы деген ойдобуз. Албетте мына бул форумуна 3-чү жолу өтүп жатат. Ага чейин дагы мына биздин уюмдагы 13 жылдан бери ушундай аянтчалар түзүп, ушул сыяктуу бир миграция көйгөйлөрүн жана жетишкен мекендештер боюнча ар кыл маселелерди талкуулап, анан Кыргызстанга кандай жардам алып бере алабыз, ушул боюнча талкуулап келгенбиз. Мындан тышкары дагы буга чейин дагы көптөгөн, бул Бишкекте эле эмес, Ошто эмес, быйыл жакшы бир самалык болуп атат. Өзгөчөлөнгөн мына Роза Исаковнун демилгеси менен Ош шаарында өтмөкчү. Мурда Бишкекте өтүп, мындай традициялуу түрдө Бишкекте өтүп келсе, эми быйыл ошол Ош жака өткөзүп, ошол биздин түштүк областтардагы биздин ушундай бир мүмкүнчүлүктөрдү биз мекендештер өз көзү менен көрсүн деген бир ниет менен ушул форумду өтүп жатат. Андан мындай суроо туулат да, Майрамбек мырза, ошондой Жанат айым. Эгер мурун эки форум Бишкекте өтсө, анда ошол мүмкүнчүлүктү Бишкектегилер эле гана көрүп келгенби? Эгер Ошто өтсө, бияктагылар катыша алабы? Анда кандай болуп калат? Бул жалпы эле бир регионалдык масштабта болуп калабы анда? Кандай түшүнсөк болот? Жок, бул боюнча негизи мен жана кайталап өттүм. Бишкек шаарында традициялуу түрдө өтүп. Сөзүңүздү бөлөйүн, азыр бизде телефон чалуу бар экен, андан кийин узатсак, Саламатсызбы? Сизди угуп жатабыз. Саламатсызбы? Сурооңузду бере берсеңиз болот. Мен Урматакунов, Нарышадан табатам. Теңиз Оңтума коомунда жашап жатты. Анан могу Отунбаева демилгелер фондуна собрайын деген. Бийликте иштеп келген азыр бийлик менен байланыштасыңар. Анан ушул маалда кандай кылып теги инвесторлорду колдой элесиңар жана инвесторлорго ачууларга аракет кылып атасыңар. Ошол маалда теги эмени бийлик бүгүнкү күндө жергиликтүү бийликтер инвестор менен иштешүүгө дабыл алып жок. Жана ошону кандай кылып чечесиңер? Экинчи маселе ушул теги Замандашка алып эле айта кетейин. Ушу Замандаш көп жерлерде ушул мигранттар болобу, инвестор болобу, ошол менен иштешүүдө абдан алып иш жүргүзүп келет. Ошого рахматымды айта кетейин деген. Рахмат. Рахмат, Урматакунов мырза, нарынан чалган экен. Биринчи суроо Жанат айым сизге. Эмне кандай бийлик менен иштешип, ошо демилгелерди кантип ишке ашырсак болот дегендей болду окшойт, Буга кандай жооп бересиз? Сизге чоң рахмат, сурооңузга абдан кызыктуу суроо болду. Форум жөнүндө айтып кетсек, бийлик менен иштешүү боюнча биринчи форум 2012 жылы өткөрүлгөн. Анын жыйынтыгында биз Кыргыз Республикасынын өкмөтү чет өлкөдө кыргызстандыктарды
өкмөт тарабынан колдоо боюнча мыйзам кабыл алган. Ошол тарапта да биз азыр иш алып барып жатабыз. Анан кийин деген 2012 жылы Кыргыз Республикасы жалпы дүйнөлүк миграцияны өнүктүрүү стратегиясына киргизүү боюнча программага киргизгенбиз. Ошондой эле дүйнө жүзү боюнча 6 өлкө кирген. Ошол боюнча иштеп жатабыз. Өкмөт менен, Кыргыз Республикасынын өкмөтү менен. Анан 2014 жылы форумдун жыйынтыгында ошондой эле замандаш ассоциация менен бирге иш жүргүзгөндө негизинде Кыргыз Республика чет өлкөлөрдө кыргызстандыктарды Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн алдындагы чет өлкөлөрдө кыргызстандыктардын кеңеши түзүлгөн. Ошону белгилеп кетсек болот. Ушул иш-чаралар азыр иш жүргүзүп жатабыз. Кандай десем, замандаш менен биргеликте Кыргызстан чет өлкөдөгү кыргызстандыктар менен көптөгөн долбоорлорду ишке ашырып жатабыз. Ошондой эле иштер жүрүп келип жатат, Ооба. Мария мырза, сизге деле ушул суроо, мисалы, бийлик менен ишкерлик ортосундагы карым-катнаш, мамиле кандай азыркы күндө? Буякта да айтып атат. Бийлик, жергиликтүү бийлик, мисалы, ошол ишкерлер менен иштегиси ымаласы анча эмес дегенде жөөлөр айтылып кетти да. Ошого кандай жооп бересиз? Каалоо тилегине рахмат, урмат мырзам, биринчиден. Экинчиден, мындай аянтчалар, мындай демилгелер негизи эле кандай маселе болбосун, ар кайсы коомдун жанагындай субъектилери деп коебузбу, ушул баардыгы биргеликте иш алып барыш керек да. Мамлекет болобу, коомдук уюмдар болобу, коомчулук болобу, бийлик өкүлдөрү болобу, биргелешкенде гана бир натыйжа, жыйынтык чыгат. Антпесек болбойт, арабаны ар ким өзүнө тарта берсе болбойт. Ошол максатта ушундай аянтчалар, форумдар өтүп келет да. Мен бир эле статистиканы келтирип кетейин. Мына биз айтпадыкпы, биздин уюм 13 жылдан бери ушул миграция маселесин көтөрүп, анан бир топ сунуштарды берип келгендиги менен коомчулукка маалым. Биз ушул өзүбүздүн ишмердигибизде 300дөн ашык мындай жанагындай миграция боюнча, мекендештер боюнча демилгелер алып чыкканбыз да, алып чыгып келебиз. 300дөн ашык өткөндө биз бир сыйра мындай сары эсеп салып өзүбүздүн мындай жыйынтыгын чыгарып көрсөк, 60тан ашык мындай ошо сунуштарыбыз кабыл алынып, ишке кириптир да. Бул албетте жакшы көрсөткүч. Кээ бирөөлөр бар, мисалы жыл сайын ошол эле сунуштарды козгоп, проблемаларды айтып, анан проблеманы айтып эле тим болбостон көйгөйлөрдү айтып, ошо проблемалардан, көйгөйлөрдөн кандай чечүү, кандай чыгуунун жолдорун да айтып беришет да. Резолюциядан сунуштанмалар кабыл алабыз. Алардын албетте алардын баардыгы ушу мамлекет тараптан мындай көңүл бурулуп кабыл алса, көптөгөн нерселер ушу мамлекеттик бийлик органдары менен ишкерликте иштебесек болбойт. Анткени биздин сырт жакка чыгабызбы, кайсы жерге болбой эле биздин эң эле биринчи нерсебиз, биздин мекендештер үчүн эң эле бир ыйык нерсе бул Кыргызстан деген нерсе турат да. Анткени баары деле ойлойм, өзгөчө мына сырт жакта жүргөн мекендештер өзүнүн патриоттулугу менен айырмаланып турат. Ошолордун баардыгы өзүнүн мүмкүнчүлүктөр болгондо кандай? Бул жеке эле жанагындай инвестициялык мүмкүнчүлүктөр эмес. Байыган же болбосо ошол Кыргызстандын өнүгүүсүнө кошоюн деген. Бул жана өзүнүн жанагындай кадрдык мүмкүнчүлүктөрү да бар, интеллектуалдык мүмкүнчүлүктөр да бар. Ошолордун баардыгын Кыргызстандын өнүгүүсүнө кошо алсак, мына ошол эле Роза Исаковна да айтып келет, көптөгөн алдыга секирик жасаган, экономикалык секирик жасаган өлкөлөрдү алсак, мына Индонезия, башка ошол эле Индия сыяктуу өлкөлөрдү алсак, башка көптөгөн ушул өлкөлөр өзүнүн мекендештерин мүмкүнчүлүктөрүн ошо өлкөсүнө бура алып, анан көптөгөн экономикалык чоң секириктер жасаганда, биз ошолорду мисалга алып, Кыргызстанды чоң мындай экономикалык жактан жетишкендиктерге сүйрөсөк болот. Бул жерден анан мындай суроо да. Ушул форум бийлик жана бизнес ортосуна тажрыйба алмашуу жана кызматташуу идеялары үчүн бир диалогдук аянтча боло алдыбы? Анткени бул биринчи жолу залы өтүп жаткан жок, үчүнчү жолу өтүп жатат да. 2012-2014 биринчи, экинчи форумдар өткөн. Ушул жерден жанатайым, ушундай аянтча боло алдыбы? Кандай мисалдар келтирип кете аласыз? Мындай көзгө көрүнөрлүк мисалдар барбы? Биз буга чейин атайын инвестицияга көңүл бурган жокпуз. Жалпы диаспора жана миграция маселени көтөрүп келгенбиз. Ошол баягы жыйынтыгында айтып кеттим. Кеңеш түзүлгөн, ушундай мыйзам кабыл алган, биз программага кирдик. Ал эми бул үчүнчү форум, биринчи программа атакталып жатат азыр. Биринчи күн биз толук инвестициялык маселени көтөрөбүз. Анан экинчи күнү биз миграция жана диаспора жана чет өлкөдөгү кыргызстандыктарды Кыргызстанга кандай салым алып келе алат, ошондой маселени көтөрөбүз. Анан кийин айтып кетерим, бул үчүнчү форумда биз инвестицияга көңүл бурабыз. Бул жерден анан бир болжолдуу прогноз барбы? Мындагы инвестиция келет деген же болбосо фабрика, заводдор курулат деген бир прогноздор барбы?
Жакшы суроо. Анткени мына айтып өтпөдүкпү? Эң биринчи мына диаспора жана мекендештер кайсы жерде канча өлкөдө иштеп жашап окуп жатышат деген сыяктуу маселе абдан актуалдуу да. Анан баарын каякта экенин билип алгандан кийин алар кандай мүмкүнчүлүктөргө ээ? То есть жанакы инвестициялык форум деп аталгандыгынын себеби да бирден бир себеби ошол да. Мен ойлойм, мындай айтканда эле жана айтпадымбы? Буга чейин Италияда да өткөн мындай форумдар, Москва шаарында да өткөн, Америка Кошмо Штатында, мына жакында эле ушул жылы Кытайда да өттү. Бул абдан жакшы көрүнүш да. Баардык эле форумдардын баарынан эле форум чогулганда кандайдыр бир келишим түзүлүп эле иштеп кетет дегенден чоң мындай келишимдер иштеп кетет дегенден алысмын. Бирок ушул жерде форумда жанагындай аянтча катары ошо мамлекеттик бийлик бутактарынын өкүлдөрү менен мамлекет менен ошо бизге мүмкүнчүлүгү бар биздин ишкерлер келет да. Ишкерлер келгенде ошондо деген кандай шарттарды мамлекет түзүп бере алат. Ишкерлер кантип ошол өзлөрүнүн болгон жанакы инвестициялык мүмкүнчүлүктөрүн Кыргызстан өнүгүшүнө колдоно алат деген суроолор келет да. Мен ойлойм, биз күтүп атабыз. Мында дагы бир топ көп болбосо дагы бир топ мындай меморандумдар жана келишимдер түзүлөт го деген ойдо ушундай иштер жүргүзүп жатабыз. Күтүүдөбүз ошол. Жанатай менен кеңес ушу форумдун техникалык жактарына токтолуп кетсек да, баягы $100 катталып кириш керек деген нерселер бар экен да, ушул жагынан бир көрүүчүлөрүбүзгө тактап кетсеңиз, бул кандай кылып өтүш керек, канча күн болот, 2 күн болот да, ошонун ичинде эмнелер болот, ушу техникалык жагынан токтолуп кетсек. Бул акысы боюнча эл аралык тажрыйбанын үстүндө көрсөк болот. Молдовада диаспоралар боюнча көптөгөн форумдар өткөзүп жатат. Ошондой эле Азербайжанда, Кытайда болобу, Израилде болобу. Бул $100 акы деген кандай десем, уюштуруучу маселени келет да. Материалдарга, 2 күндүк программанын ичине, анын ичине дагы көптөгөн кандай десем, долбоорлор көтөрүлүү. Ошон үчүн биз мындай $100 деп койгонбуз. $100 катталып кирет, 2 күн ошого катышат да. Катталыш үчүн форум чекит мекендештер чекит.org сайтына кирип бизге катталсаңыздар болот. Биз тизме бекитилет, ошол тизме менен форумга катталсаңыздар болот. Бул жерде жанакы суроого кайтып келели. Мария мырза, баягы жана токтоп калбадыкпы? Эмне үчүн Ош шаарын тандап алынды? Ошо форумчу, эгер мурун жана айтып кеткен бул регионалдык эле масштабта болуп калып атабы, же бүт республиканы камтый алдыбы деген жакта суроо көтөрдүк эле да, ошону улантсак. Эми мен ойлойм, бул Ош шаарында өтүү боюнча чечим туура болгон деп ойлойм. Роза Исаковнага дагы бул оюна абдан кошулабыз, анткени биздин дагы ошол биз да өзүбүздүн ушундай уюштуруу маселелеринде өзүбүздүн пландарыбызда бар. Негизи ошол выездной кылып башка жакта өткөзөлү, Ош шаарына, башка жактарга өткөзөлү деп. Анткени биздин мына ушул эми миграция дегенде эмне? Бул деген бир топ коомдун бир топ жана багыттары да. Булга жана укук коргоо маселелерден башкары экономика, жаштар, маданият жана башка спорт көптөгөн маселелер кирет да, көп тармактуу маселе. Анан ошондуктан биз жанакы көбүнчө мына проекттерди ишке ашырып атканбыз да. Мисалы, ошол эле башка өлкөлөрдөгү шаарларды, жана побратимый шаарлар деп, ошол боюнча дагы демилгенин авторлорунун бири бизбиз. Ошондуктан биз ойлоп атканбыз, ушул Ош шаарында өтүшү дагы туура чечим болгон. Мына уюштуруучулардын биз партнер катары бул чечимди биз толук колдойбуз. Ошондой эле кечирип коюңуз, эске алып кетсек, Кыргыз Республикасынын жарандарынын арасында эң көп саны чет өлкөгө чыккан, миграцияда жүргөн бул Ош, Жалал жана Баткен облусунан чыккан. Ошондуктан биз бул форумда ошол 3 облуска кандай башкача көңүл бурайын деп дагы Ошко жасаган неме чечим кылдык. Келсе анан бул жерде мекендештер форуму деп аталып аткандан кийинчи, ушу мекендештердин көйгөйлөрүн да айтып кетпесек болбойт да, Майрам мырза, Жанатайым. Ушу деги эле азыркы күндө статистика боюнча 1,5 миллиондон ашыгы Россиянын аймагында, Россия Федерациясынын аймагында, ал эми 100 миңден ашыгы Казакстанда жүрөт деп атат да. Эми ошолордун ал-акыбалдары балким андан да көптүр. Ошолордон кандай каралып турасыңыздар, ал-акыбалдары кандай, ошол көйгөйлөрүнөн да бөлүшүп кетсек. Ушул форум аркылуу ошол мекендештердин бир көйгөйлөрүн чечсек болобу, маселелерин чечсек болобу деген суроо да. Албетте, биз форумдан дагы ушул көйгөйлөрдү айтып, анан бир топ жыйынтык чыгарат го деген үмүттөбүз. Негизинен эми мына миграция дегенде абдан көп маселелер, көйгөйлөр абдан эле көп. Анын баарына бир 2-3 күн ичинде дагы мындай камтай албайбыз го деген ойдомун. Бирок негизги көйгөйлөрдү айтышып, ошол боюнча өзлөрүнүн сунуштарын даярдап жатышат. Мына бизге келебиз деген ушу форумдун катышам деген биздин мекендештер. Көйгөйлөр негизинен эле кайсы? Жана укуктук жактан, жана маданий дагы бир топ маселелер бар. Спорт жагынан жана мен санап кеткен багыттарда бир топ көйгөйлөр бар. Бирок мен ойлойм, бунун баарын ушул жерден айтып, анан сунуштарын да беришип, анан биздин
мамлекеттин колунан келген мүмкүнчүлүктөрүнө жараша ошол жана компетенттүү адамдар, чиновниктер угуп, ошолор боюнча бир тиешелүү жыйынтык чыгарат го деген үмүттөбүз да. Эми көйгөйлөр албетте абдан көп. Мына сиз айткан ошо Россияда, Казакстанда көйгөйлөр дагы эле бар, көптөгөн жанагындай укуктук статусу боюнча дагы бир топ маселелер бар. Баары эле чечилип, жайма-жай болуп кетти деген алыспыз. Андан тышкары жеке эле Россия, миграция десе эле Россия менен Казакстанды элестетебиз. Мындан тышкары дагы мына жанакы башка өлкөлөрдө, Турцияда, ошол эле Бириккен Араб Эмираттарында жана башка Европа өлкөлөрүндө дагы бул көйгөйлөр бар. Жана кулчулук, жанагындай бир топ нерсе көйгөйлөр бар да. Булардын баарын ойлойм ушул аянтчада талкуулап, анан тиешелүү бир Кыргызстандан мындай керектүү мүмкүнчүлүктөрдү ала алат го деген ойдомун да мекендештер. Ушул эле суроо сизге. Ушул максатта биз атайын Кыргыз Республикасынын өкмөтү менен иштейбиз. Бул форум боюнча негизги өнөктөшүбүз Замандаш ассоциациясы жана Кыргыз Республикасынын өкмөтү. Бул маселелерди талкууга жана үстүгө алып чыгууга биз Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигин чакырабыз. Экинчи күнү талкуулайт. Анан кийин деген миграция боюнча служба да биз менен иштешет. Ошондой эле чет өлкөдөн миграция боюнча иштеген адистерди да чакырганбыз. Ошол экинчи күнү миграцияга программабыздын ичинде миграцияга толук көңүл бурулган. Ошол күнү биздин диаспоранын өкүлдөрү, чет өлкөдө кыргызстандыктар толук ушул маселелерди көтөрүп чыкса болот жана ошондой эле өкмөт менен бирге бир диалог түзсө болот. Анан буякта сиздердин темалардын арасында, мисалы мындай беркенде, эл аралык рынок Кыргызстандын улуттук бренддерин алга жылдыруу. Ушул жакта кандай аракеттер көрүлөт? Ушул жагы кызык болот да. 2014 форумдун негизинде Бакыт Дегенбаев деген мекендешибиз мурун Британия жана Турцияда иштеп кеткен. Быйыл жок, 2015-жылы платформа түзгөн. Покупай орусча түзүлгөн да, Покупай кыргызский, не все Кыргызстан деп. Эмнеден да белгилеп кетсек, биз бардык мекендештерибизге айтып кетишибиз керек да. Эгерде силер башка өлкөнүн товарларын алсаңар, силер ошол өлкөнүн экономикасын салым кыласыңар деп. Ал эми Кыргызстандыкын алсаңар, биз Кыргызстандын экономикасына, өнүгүүсүнө биз өзүбүз салым кошобуз деп, ошондуктан брендтерди көтөрүп чыгууга чечим алдык. Бул жерде эми суроо койсом болобу, канча компания келет? Ошо Кыргызстандык чет өлкөдө иштеп аткан кыргызстандыктардын канча компаниясы келет? Ошонун тизмеси барбы? Азыр так тизмесин айта албайм, бирок катылгандар бар. Арасында жыян өкүлдөрү да бар, чет өлкөдө бизнесмендер да бар. Алар катышууга аябай кызыгып жатышат. Биринчи күнү инвестиция дегенде ошо аябай кызыгышты да. Биз Кыргызстанга кандай инвестиция алып келсек болот. Өзүбүз алып келбесек дагы чет өлкөдө иштеген өнөктөштөр менен же партнерлор менен кантип иштеп бирге Кыргызстанга барын тартып келсек болот деп ушундай маселени көтөрүп атышат да. Бул боюнча абдан жакшы суроо узаттыңыз да. Мен да толуктап кетейин. Мына биз 2012-жылы форум менен катар конгресс өткөзгөнбүз. 43 мамлекеттен келишкен. Ошондо кээ бир чиновниктер да сураганда, бизден сурап, кимдер келе алат деген суроону коюшканда, кандай мүмкүнчүлүктөр бар, бизде ушундай миллионерлер барбы дегенде жөнөкөй тил менен айтканда, биз айтканбыз, ошондо санап бергенбиз. Бизде мисалы Россия, Казакстанда жана башка өлкөлөрдө өзүнүн бутуна туруп ишкердигин уланткан абдан көп жетишкендикке жетишкен биздин мекендештер көп да арбын. Биз ойлоп атабыз, эгерде ошолордун баары келип кандайдыр бир өзүнүн салымын кошо алса, Кыргызстан албетте бир кадам болсо да астыга жылат депчи. Мына ошол эле көптөгөн ошол областтык деңгээлде азыркы кезде мына биздин мекендештер өзлөрүнүн мамлекет аркылуу эмес, өзүнүн айылына, районуна, областка кандай бир салымдар кошуп келаткан биздин мекендештер абдан арбында. Жана өзүңүз деле кайталап кеттиңиз, биздин экономикалык стабилдүүлүктү кармоодо мекендештердин которгон акча төлөмдөрү абдан чоң мааниге ээ да. Анан албетте муну деген бир мамлекет мындай өзү жана государственный частный партнерство деп коет го, ошол сыяктуу мамлекет модераторлук ишти алып, ошол аянтчада өзүнүн ролун абдан көрсөтүп, анан ошолордун баарына багыттай алса, биздин мекендештер, мүмкүнчүлүгү бар мекендештер биринчи кезекте бул абдан жакшы нерсе болот экономикалык өнүгүшүнө Кыргызстандын. Ошондуктан бул форумдун эле негизги максаты, негизги көйгөй мына ушул, мен ойлойм, ошол Кыргызстандын өнүгүүсүнө кандай салымдар кошо алат, анан Кыргызстанда ошол биздин мекендештерге ошол салым кошушуна жана көйгөйлөрдүн чечишине кандай мүмкүнчүлүктөр түзүп бере алат, колунан кайсы багыттарды чечип бере алат деген суроо болуп, ушул аянтчада кеңеш куруп, анан бир жыйынтыктарды чогуу чыгарабыз го деген үмүттөмүн да. Айрем Мырза, бул жерден сизге суроо. Мисалы 10-15 жылды алалы, ошол убактагы кыргыз бизнесмендери чет өлкөдө жүргөн. Кандай эле ишкерлери азыркы күндө кандай болуп калды? Анан сиздер ассоциация кандай жардам берип келет да? Ушул суроо берели, андан дагы бир ошону улайбыз да. Туура, мына биз ошол 12-жылдагы мына кийинки 14-форумда биз өзүбүздүн биздин эмгегибиздин жыйынтыгын
мекендештерди консолидацияна колдоо боюнча мамлекеттик программанын долбоорун сунуштаганбыз мамлекетке. Ошондо биз баарын айтканбыз. Кандай мүмкүнчүлүктөр бар, биздин мекендештер кайсы жерде, канча өлкөдө эмгектенип окуп жатышат, кандай жарандар бар дегендейчи. Ушул сыяктуу маселелердин баарын көрсөткөнбүз, кантип өнүгүүсүнө салым кошулат деген. Анан ушул негизинен ушуларды алганда биздин мекендештердин кандай салымдарды кошо алат? Ушул маселелерди ушул форумда талкуулап биз дагы мындай жакшы бир жыйынтык менен чыгалы деген ойдобуз да. Бул жерде жалпы эле суроо, мисалы бийлик тарабынан деп атасыз, эгер модератор болуп колдоо мамлекет көрсөтсө, биз мекендештердин колунан келет деп айтып кеттиңиз да. Ушул жерде буга чейин кандай колдоо көрсөтүп келди? Бизде эми мен жана кайталап өттүм, мына 13 жылдан бери биз ушундай аянтча түзүп келебиз да. Бул салттуу болуп калды да. Салттуу болуп калды. Бир 2 күн Бишкекте чогулушат, анан бир күн ошол көлдүн жээгине апарып биз мындай ушул маселелерди, көйгөйлөрдү козгоп, анан чечүүнүн кандай жолдору бар, рекомендацияларды жана башкаларды берип келебиз. Мына акыркы 4 жыл, 5 жылдан бери абдан ушул аянтчалар кеңейе баштады. Мына ушул форумдун жеке мына биздин чоң ыраазычылык билдиребиз. Роза Исаковнанын дагы колдоосу менен бир топ демилгелер абдан жакшы ишке ашты. Мына ошол эле айттым, Жанат да кайталап өттү. Жана кеңеш боюнча да маселе абдан жылды. Биз муну bir 10 жылдан ашык убакыттан бери бир 5 жыл 6 жыл жөн эле көтөргөнбүз. Мына жеке Роза Исаковнанын авторитети менен ушундай бир алдыга жылып атат да көп маселелер. Биз бул абдан мына кубанычтуу нерселер. Андан тышкары мына ушул сыяктуу жанагындай орусча айтканда площадкалар бул абдан мындай чечүүнүн бир топ мындай ачкычы болуп берет да. Көп нерсени чечип берсе, мына көп мындай алдыга жылар. Анткени биз жана айтып өтпөдүкпү? Башка өлкөлөр дагы биз көп ошо программанын негизинде изилдеп чыктык. Мына Европа өлкөлөрү, Азия өлкөлөрү кандай иштешкен, кандай ушундай салым кошкан деген маселелер такталып атат да. Ошондо биз мына ушунун баардыгын деген ушул форумдар, ушундай жыйналыштар, жанагындай конференциялар аркылуу биз бир топ нерселерди чечип келебиз. Мен жана статистика келтирип кеттим, 300дөн ашык сунуштаганбыз. Бизде мына тагыраак айтсам 64 жанакы азыркы иштеп аткан 64 мына биздин демилге, анын ичинде жанакы жана мыйзамга өзгөртүү толуктоолор киргизүү боюнча дагы, программалар боюнча дагы ошол сунуштамалар азыр иштеп жатат. Мына ийгиликтүү түрдө иштеп жатат. Бул жана биздин мекендештер үчүн абдан мындай керегин өзүндө тийгизип жатат да. Ошол эле жана жер ошо мүлккө болгон маселеси, кош жарандуулук боюнча маселелери мына берип келгенбиз. Бул боюнча дагы бир топ маселелер бар. Андан тышкары жанакы биздин жанакы компенсация груз жанагындай каза болуп келгендерге компенсациялоо боюнча транспортировкасын ушул боюнча нерселердин баарын биз өзүбүз азыр мына сыймыктануу менен айта алабыз. Ушулардын баарын демилгечиси мына биз мекендештер болгонбуз. Азыркы кезде мына мамлекет муну кабыл алып, ишке ашырып, мекендештерге албетте өзүнүн пайдасын тийгизүүдө. Роза Тумбаева демилгеси эл аралык фонду тарабынан мекендештерди колдоого кандай аракеттер, кандай долбоорлор иштелип жатат сиздер тараптан? Биз негизи ушул кеңеш боюнча көптөгөн иш-чара жүргүздүк. Кеңеш боюнча анан мыйзамдын кабыл алуу боюнча 2012 форумдун жыйынтыгында баягы Кыргыз Республикасынын өкмөтү чет өлкөдө кыргызстандыктарды колдоо боюнча мыйзам кабыл алган. Биз ошол багытта иштеп жатабыз да. Андан кийин ошондой эле баягы дүйнө жүзү боюнча программа, миграциянын өнүгүү стратегиясына киргизүү программасынын үстүнө иш алып барып жатабыз. Андан кийин деген кеңеш боюнча баягы бийлик боюнча айтып кетсек, бул мекендештер кеңешинде чет өлкөдөн уюмдардын башчылары 8 адам кирген. Бул Корея, Турция, Россия, Казакстан, Америка, АКШ кирген. Андан кийин ушул Германия да кирген. Анан ушул 6 мекендеш, кечирип коесуздар, 6 мекендеш Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн кандай десем, тышкы иштер министрлиги, миграция служба менен биргеликте заседание өткөзүп, ошондой көйгөйлүү маселелерди көтөрүп жатышат да. Мен ойлойм, келечекте ошол 2-чи заседание болобу, 3-чү заседаниядан кийин мындай долбоорлор ишке ашып баштайт. Эмнеден бул биринчи жолу иш-чара кандай десем, уюштурулуп жатат. Буюрса жакшы. Дагы алдыда өткөрөбүз деген пландар бар. Келсем бул жерде мындай нерсе бар да. Баягы биринчи, экинчи форумду биз 2012-2014 жылы өткөрүлгөндө, ал убакта баягы чет жактан келген бизге мигранттардан которгон акчалар аябай эле жакшы болгондо, 2 миллиардка чейин жетип турганда долларга жылына. Бул болсо Кыргызстандын бюджетинин 30%-ын, пайызын түзүп турган. Ал эми быйыл болсо билесиздер, баягы мунай заттын баасынын түшүшү, ошондой эле рубльдин кунунун түшүшү менен бул дагы сан артка жылып баратат да. Эгер ошол убактардагы менен азыркыны салыштырганда бир жакшы жыйынтык келеби деген менде бир күмөн ойлор болуп атат да. Буга кандай дейсиздер?
Мен жана сурооңузга жооп бербей кетиптирмин. Ошол 90-чы жылдардагы биздин мекендештер менен азыркы мекендештердин кандай мындай айырмасы дегенде, мына 90-чы жылдары баягы Союз ыдырап, өзүнүн баягы биринчи агым ошо эң эле жакын өлкөлөр Россия, Казакстанга мына агым пайда болгондо, баягы челнок деп койчубуз. Анан кийин ошол период өттү, биз ошо программада да көрсөттүк. Бир 4 этабынан өттү да. Биринчи ошондой кылып барса, экинчи ошол бутуна турушту алар. Анан жанагындай өзлөрүнүн жанакы мүмкүнчүлүктөрүн башкага инвестиция кыла башташты да. Анан азыр эми алар өзүнүн бутуна туруп, кайрылып келип Кыргызстандын өнүгүүсүнө мындай өзүнүн салым кошом деген ойдо жүрүшөт да. Жана кайтып аткан нерсе, мен ойлойм, бир сиздин акыркы соңку сурооңузга ошол бир кичине солгундо болушу мүмкүн, бирок өтө мындай орусча айтканда значимый эмес да. Баягы бул миграция агымы болуп келген. Мунун албетте позитивдүү жана негативдүү жактары бар. Бул боло бермекчи, бирок бул нерсе көп эле мындай өзүнүн мындай өтө маанисин мындай көрсөтө албайт деп ойдойбуз. Рахмат, ушу менен бүгүнкү биздин берүүбүздүн убактысы да келип жетти. Бизге келип кызуу маек куруп бергениңиздер үчүн чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Эмне демекчибиз, ушул форумдагы ийгиликтүү өтүү биздин ишкерликке деги экономикага чоң салым кошот деген ойдобуз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Күн маек берүүсүндө бүгүн бизде конокто Замандаш ассоциациясынын директору Майрамбек Жапанов жана Роза Отунбаева Демилге селекциялык фондунун өкүлү Жанат Токторбаева айым болду. Келип бергениңиздер үчүн дагы бир рахмат айтам. Анда эмки көрүшкөнчө, эмки программадан көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Деташ компаниясы Кыргызстанда 10 жылдан ашык иштеп, бир жугуч каражаттарды мыкты баада сунуштап келет. Ал бардык катмарды мыкты жууп, пайдаланууда да үнөмдүү. Кыргызстандагы жакшы кожойкелердин баары Деташтын Мила каражатын тандайт. Мила идеалдуу жууйт, оптималдуу үнөмдөйт. Ош мамлекеттик университетинин искусство факультети төмөндөгү адистиктер боюнча даярдайт. Музыкалык билим берүү, эстраданын музыкалык өнөрү, костюм жана текстиль искусствосу, дизайн, орто кесиптик билим берүү адистиги жана магистратура 9-11 класстын базасында кабыл алынат. Биздин бүтүрүүчүлөр маданиятты көтөрүүгө зор салым кошуп келүүдө. Искусство факультетине кош келиңиздер. Лакомка, дамду.